Саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Канттын мээнин иштөөсүнө тийгизген таасири жөнүндө билгиңиз келсе, анда биз менен калыңыз. Эгерде каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться басып, каналга жазылып коюшуңуздарды суранабыз. Себеби чыккан видеолорду биринчилерден болуп көрүү үчүн. Таттуунун организмге зыян экенин окумуштуулар качан эле аныкташкан. Ал эми жакында жүргүзүлгөн изилдөөдө таттуу кант диабети, ашыкча салмак, жүрөк оорулары, рак ооруларын гана пайда кылбастан, мээнин жумуш иштөөсүнө да зыян келтирерин көрсөттү. Изилдөө кадимки чычкандарга жүргүзүлгөн. Аларды эки топко бөлгөн. Биринчи топко таттуусу аз, күнүмдүк тамактарды беришкен. Экинчи топтун тамагында таттуу көбүрөөк болгон. 15 жума өткөндөн кийин аларды текшергенде кант аз жеген чычкандар тобунун абалы жакшы болгон. Таттуу организмге киргенде мээ менен жүрөк өтө активдүү иштеп, кортизолдун көбөйүүсүнөн нерв клеткалары өлө баштайт. Ал эсте сактоо менен ойлонуу жөндөмүнүн начарлоосуна алып келет. Азыркы балдар таттууну көп жешет. Ал эми бул алардын мээ жумушуна терс таасир этет дейт дарыгерлер. Видео жакса ылдыйдагы подписаться басып, каналыбызга жазылып коюшуңуздарды суранабыз. Дос тааныштарыңыздарга соц сеттерден бөлүшүп жөнөтсөңүздөр болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.